Assalamu alaikum, men kanalым көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Силерди кайрадан көргөнүмө кубанычтамын. Силер менен көрүшкөнүмө. Бүгүн 25-сентябрь. Бүгүн эмне жаңылыктар? Менде айтып берейин андан чекеден. Жакынкы 3-4 күн аябай узак сапарлар күтүп турат. Азыр ошо биринчисине кетип атам погрузкага. Пушкинодон жүктөймүн азыр. Жүктөп алып туруп эле Москванын аркы башындагы Бундуковадан дагы жүктөйм, экинчи погрузка. Анан ошол менен Аксайга кетем. Эме жака Ростов-на-Донуга жакын барам да. 1000 километрден нарак берак болуп калат. Негизги маселе ошол болуп атат. Негизги фокус коюлган нерсечи. Эртең пятница күнгө чейин жетип барышым керек ал жака. Жүктө түшүрүп, анан Ростов-на-Донудан кайра башка жүктөп, аны Минвадыга алып барам. Краснодар жака. Ал жака дагы бир 500-600 чыкса керек. Казак туугандар экен. Ошо кран иштетип аткандар. Ошолор жүктөп беребиз деди азыр. Өзлөрүнүн ишин кылып атыптыр, ошону бүтүп келет да. Анан жүктөшөт. Ушул темирди жүктөйт экенбиз азыр.
достор. Айтылган размерге караганда бир аз чоңураак экен. Бирок жакшы машина батты главный. Бул жерден биремен, арка жагынан биремен каттырдым. Болду. Айдайбыз. Ушуну жаап. Почти машина батып толуп калат экен. 2 метрден да чоңдой. 7 тонна экен да. Орто эсеп менен. Навигатор болсо эмне дейт карагылачы. 14 саат жол жүрөм. 15 саатта азыр минуталарды көрсөтпөй атат. 1070 километр Аксайга чейин. Машаллах да. Дай буйрса. Карагыла Кара деңиздин жанына барып калам да. Краснодардын жанында мына Кара деңиз болуш керек. Black Sea дейт ага. Кара деңиздин боюна барып калат экен. Кичен жүрсөң Махачкалага бара турган болуп калат экенсиң да. Ушундай достор. Сапардын дуасын окуп алып, жөнөдү экен Кудайым буйрса. Барып калышым керек эртең таңын алкагачы. Ушундай пландар. Четырнадцатая колонка. 241 литр. Да. А бонус-то еще будет? У вас 240 литров, можно кофе 0,2. Хорошо. 200 граммдық кофе даярдап беришти. Негизи бул жерде ушундай да. Трассада. Бонус заправка кылсаң 200 граммдық кофе. Ошон үчүн кирем да постоянно. Дагы 8 саат жол жүрөсүң деп көрсөтүп турат навигаторум. Анан саат болсо канча болуп калды? 9:10 болоюн деп калды. 9-дан 40 өтүп кечки саат. Ошо токтоостон жол арып кетип атам. Бул жакка өзүм эле эмес, мен менен дагы акам барып, ошо вообще-то бул компанияда экөөбүз эле иштейбиз да. Эки эле машинада бул биздин компаниядачы. Анан ошо берки Сканияда ошо акам аркаман где-то 6 сааттан кийин жүктөлүп чыкты эле. Бирок ошого да карабастан азырына жаныман өтүп кетти. Вообще форсаж да көмчө. Ошондой тез айдайт. Меники болсо баягындай башка эле бирөөлөрдүн жүгү жанында ар кандай жүк өзүңөр көргөндөй железе. А бул акамдыкы болсо Wildberries-тики. Wildberries-тин товарын алып кетип атат. Ближайший придорожныйдан токтойсузбу? Жакшы. Болду анда сиз токтогондо кабар берип койсоңуз эле болду. Мен аркаңыздан эле барам. Дальнобойщиктер уйкучу болуп кеткенби? Толуп алыштыр го?
қанша? 9 градус дейді. Суық екен шын эле. Уалейкум ассалам. Даратың барбы? Жоқ ака, дарат жоқ та. Анда буларды қой тұрар, қайда келіп жатқан. Тынч, Құдайға шүкір, өзіңіз. Ай? Идиш. Су алып алайын азыр. Акварийің жағып қойып. Достар, Жумаракан машинасы қазір сыртқы тюнингтері жақында қойылған, оғы подсветкалар үстінде 2 марка айтып отқанда жақында қосылады деміз орталарына. Пока шындай. Как вам такая красота? Бұның комплектациясы мендегі қарағанда бір қилы алды да. Бұл дәле R440, алды дәле R440 бірақ мұның азы комплектациясын ерден көрсетеміз. Мұны оқшаған үйішкілері бар да қарам, менікі бұл жерде және тұйық та. Шындай комплектация жақсықасын айтқандачы. Азы көрсет отырсам көп мұндачы. Функциялары. Дополнительный функциялар оңғыр емес мұнда, misal үшін башқа да көп нәрселер бар бұл жақтачы. Көрсетіп тұрған аз уақыт жоқ. Шындай қысқасын айтқанда. Бұл жақта еще емес тағы бар. Допот, микроволновка. Қайрадан жолға шықтық. Секін. Жауып қойып ой. Тұқалында да. Оға қаш каналдан. Оға Марака, сізге де ақ жол, аманы сен жетіп олың. Менге қойғанда. Мен 89-да. Бәрі сізге жетпейін. Бірде ес албастан жүрген ең ұзын поездкам болды. Рекордым десем де болады. Қырғызстанға барғанмын газельмененше машина жүктеп алып. Бірақ анда бір жұмада бардым оқшайды. Ес барған, ес алып. Санкт-Петербургқа айдайды болшым көлі жол айдадым. 800 километр да, 770-800 километр болады. Москвадан. Сол жаққа бір ұқтабай айдап баршылым. Бірақ 1200 километрге айдай алып болчым. Бір жол айдадым, 1200. Бір сутка, ровно. 1,5 саатта ұйықтап алышым керек, саат 9-ға чейін. Погрузкаға барып, жүкті түшіріп, дальше қараштырабыз кейінгі погрузканы. Сколько секций? Один только. Длина секции какая? 12,5, наверное. Длинная секция. Вот сюда, рядом спокойно. Дай 5 метров вперед. Достар. Қазір арқада тұрған кранменен түсіреміз.
тапшырдым достар жүкті аман есен. Енді погрузкаларыма барышым керек. Ушул Ростовдан Дануда эле 2 погрузкам бар. Клей жүктөйм биринчиден. Кийинкисинен болсо какой-то bir резина бар экен. Сырье да, кыскасын айтканда. Грузовойга мындай жакын жер болсо дагы прямо өтө албайсың да. Болсо жарым сааттан ашыгыраак убакытта жете турган эле жерде жеңил машина мененчи. Грузовойда объезд мында алып тегеринтет да. Азыр мен сыртка чыгып объездный жол менен барышым керек экен мына жергечи. Жакын эле экен бирок 1,5 саат деп көрсөттү эле. Saat 12'ye barıp kalat kemin aldı. Клей жүктейбиз ал жерден. Ленточная дом 1. Ну да. Только здесь клей буду грузить. А? Клей буду грузить. Это, наверное, не сюда. Оксана, добрый день еще раз. Я приехал, улица Ленточная 1. Да. Вот перед шлагбаумом стою. Какой называется организация? Название? Хансман. И вам вот в это желтое здание, 3-й этаж, кабинет номер 3. Достар, бұл Ростов-на-Донудагы экинчи точкам погрузкага. Эчкимге кереги жок, шинаны да көрсө иштетсе болот экен да. Мына мешактарда резиналарды майдалап салган. Жандай футболный поляларга төгөт го. Ошондой резиналар майда-майда. Зымдарым болсо өзүнчө чыгарып алышат экен. Достар, толық жүктедік резинадан. Ойсқалы бағына перевес болып қалбаса әлі болды. Ошондан эле чачылып атам. Жолда 3 таразы бар деді. Вроде нормально распределено. Вроде нормально распределено, говорю. Да. Да. Нормально. 20 тонн показывает толщина. Да. А так это передний, задний ось нормально. Все, удачи.
жашоочу унаага кирүүгө мүмкүн эмес деген белгилердин түрү бар экен бул жактачы. Ошентсе дагы киргени туура келип калат экен да кээ бир жерлерге. Негизи менден башка деле баары эле киришет экен ушул жак менен. 6 тоннадан ашса, бир очтук. Штраф деген. Мына минеральный вода шаарына да келип калдым. Көрүнөт го камерадан алдыдагы тоолор. Turn left. Жолдору Кыргызстандагыдай го. Кыргызстандагы айылдардагыдай эле жүрөм го. Tavırlar çıktı. Bu neyin vadı dağı toçka dostlar. Bayağı geçen gün akıl verdim bile ondan kardeş. Bir kiley çıktı bir yerden. Bir yerden olsa rezina çıktı. Ana rezinalar yok. Ben barın akıl düşürdüm bu yerden. Ondan olsa hazır. Daha bir точкам бар мен вадада. Жақын жерде, шол жерге алып барып түшүрөм муну. Ал жактан дагы жүк алам, анан Москвага прямо. Достор, Орусиядан тоолорду биринчи жолу көрүп атышым. Анан эң кызыгы Эльбрус деген бийик чоку бар го. Ошол дал ушул жакта да. Бул жакта жайында күн ысык болот экен да, ошол себептен дарактар карагыла, дарактар жок. Бана бийик дарактар жок да. Москва тараптар болсо эме болгон үчүн, север жакта болгон үчүн суугураак болуп, ал жак мындай салкыныраак болуп. Ал жактарда бактарак бар да. Бийик бактарактар. Азыр экинчи точкама кетип атам. Жана темирди беришим керек. Түшүрүп алышат темирди, анан башка темирлерди жүктөп беришет да. Готовый продукцияларды. Ryan Little. Кыскасын айтканда достор, бир катарга батпай үстүнө экинчи катар коюп коюшту. Эми ошону азыр менен тартышым керек болот экен. Азыр үстүнөн 2 ремень өткөрдүм. Бул жагын көрүп атканыңардай качыш керек болот экен. Спасибо. Спасибо, брат.
мен болса жүктеп чыгып эле айдадым ошо где-то 600-700 километр жүрдүм окшойт. Анан жолдо Ростов-на-Донудан өтүп анан кийин уктады мен салдым. Бул жагы 1000 километр калган болчу. Бүгүн без остановки айдайын деп атам 1000 километрде. Бул жака Ростовко келип атканда Москвадан 1200 километр жүрдүм да без остановкачы эч жерде салбай. Так что бизге 1000 километрлер ындайраак эле болуп калдык. Достор, выгрузкага келдим. Ошогон темир тезе көндүргөн жерлер экен. Көрүнөт абы. Мына кыскасын айтканда жана үстүнө койгон экинчи этажга, экинчи этаж кылып койгон палет жанында чачылып жатат. Жакшы көрүнбөйт экен караңгыда. Кыскасын айтканда, муну түшүрүш аябай эле кыйын болду. Анын астында турган палет чачылды мынакей. Башка палетке жыйдык муну. Калган палеттер мына жакта. Булар бурч чыгып калат экен дагы. О, темирлерге такалып калат экен да стойкаларгачы. Анан жанында качкан туура келди. Мунун үстүндө экинчи этаж түшүп атканда үстүндө качкан туура келди. Ошентип эле кыйынчылык менен түшүрдүк да кыскасын айтканда. Домодедово дагы түшүрө турган темирлерди түшүрүп үй жакка айдадым. Азыр үйгө кирип душ-пушка түшүп чыгып эс алыш керек. Комдат ток болду. Анан эртең менен кайра эле 8-9дарда эмеге Пушкиновго жанайм. Базага. Мына калган товардын баарын ошол жакка түшүрөм да. Кара дагы эле 9 тонна, 10 тоннадай товар бар. Бүгүн да иш көп. Базага жүктү түшүрүп эле, аны ошол жерден СТО майларын алмаштырыш керек, уже өзүнүн километринен эле ашып кетти. Масляный фильтр,